Кара Суу районунун Кашкар кыштак айылынын 29 жаштагы тургуну Фарух Мадрахимов Сирияга барып келгендердин бири. Айтымында Сирия тууралуу маалыматты 2013-жылы өзүнүн чакан ашканасынан келген кардарлардан угуп калган. Ошол эле жылы ал акча табуу максатын көздөп Сирияга жөнөп кетет. Бишкек аркылуу Стамбулга учуп, андан ары Сирияга жеткен Мадрахимов материалдык каражаты жок, мекенине араң кайтып келгенин айтып берүүдө. Ушул маалда кызыгыш башталган да. Башталып туруп ушу кыйналып аткан экен дегенде просто өзүмен барып көргүм келди да, эмне болгон оякта депчи. Анан кийин ошо менен эле барып көрүп, оякка барганбыз. Через Бишкек аркылуу Стамбул менен кетип туруп, оякка бардык. Ошол жерден эле границадан бир өткөндөн кийин машиналарга алып барып бир жерге алып барды, бир лагерге. Ушундай стройка болуп аткан жергечи. Ошол жака алып барып, ошол жерде стройка, ушундай военный подготовка өтө турган баягындай немелерди курушубузду айтты да. Анан кийин биз ошол жака алып кетебиз бир 2 айдан кийин деди. 1 ай өттү, 1,5 ай болгон маалда уже мен кетким келип, бу жакта слишком неме болуп калды да. Эмне себептен кеткиңиз келди? Ал бир мындай коркунучтуу болду магачы. Кичине бир жакпады да. Мен ойлогондой эмес да аяктачы. Анан кийин кетким келип, сразу эле уже ичимен эле башка болуп неме болуп кетти да. Биздин жогорудагы каарманыбызга салыштырмалуу Исмаилжан Мамажанов Сирияга мусулмандарды коргойм деген максатта адашып барган. Ал 2013-жылы өзү жашаган Кашкар кыштак айылындагы тааныштары аркылуу сириялыктар менен байланышып, кантип кетүүнүн жолдорун аныктаган. Андан соң өз каражатына билет алып учуп кеткен. Согуш талаасына жетип чындыкты билген соң Мамажанов Кыргызстанга кайтуунун айласын издеп келген соң жоопко тартылып 5 жылга соттолгон. 1 айдан ашык жүргөндөн кийин мен кылган ишим туура деп эсептей жүргам да. Анан уюмдар бири менен согуша башташты. Мен ойлонуп калдым да. Бул жерге баргандан кийин, бир мусулман болгондон кийин, бул инсандар бирле болуш керек деп ойлоп жүрчү элем да. Андагы андай эмес экен. Бири менен согуша башташты. Мусулмандар бири менен өлтүрө башташты. Мен экен ойлонуп калдым да. Эмне себептен мындай болуп атат? Кийин бул уюмдарды арасында болгон мындай нелерди көрүп кайтыш ният болуп калды да. Туура кылган иште туура эмес экен деген пикир келе баштады. Сириядагы кандуу согушка барып келген бул эки жаранга УКМК тарабынан кылмыш иши козголгон. Алар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси боюнча соттолушкан. Ал эми Ош облусунун Кара Суу районунда Сириядагы согушка катышып келгендердин 27% соттолгон жана көпчүлүгү диний радикалдуу топторго кошулуп, согуш учурунда каза болушкан. Согуш талаасына баргандардын 90% 30 жашка чейинкилерди түзөт. Кыргызстанда диний экстремисттик себеп менен учурда 185 жаран абакта олтурат.